Туғандар, жалпы эле бүгүн ушул жаназага келген баардык замандаштар, бүгүн биз кыргыз адабият дүйнөсүндө көрүнүктүү орун ээлеген, чындыкты чыркырата айта билген, сөз жоокери болгон Дүйшөнбек агабызды акыркы сапарга узатууга чогулдук. Керимов Дүйшөнбек Касиевич 1956 жылы 4 октябрда Нарын областынын Атбашы районунун Акмус айылында бул дүйнөгө жарыкка келип, ошол айылдын мектебин, Кызыл Аскер орто мектебин бүтүрүп, андан кийин 1974 жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институтун ийгиликтүү аяктап, филология факультетин тилчи адабиятчы болуп, эң алгач өзүнүн туулуп өскөн айылына барып, мугалимдик кесипти аркалап, андан кийин бир топ жылдар бою Нарын Правдасы гезитинде, андан кийин Мугалимдер деген, анан Кыргыз руху деген гезитинде бир топ журналисттик милдетин так аткарып кызмат өтөп кетти. Кийинки акыркы мезгилдерде өзүнүн чыгармачылыгындагы аябай тереңдетип, бул жаатта да бир топ китептердин автору болду. Акыркы жылдары, ушу 2021 жылдан тарта Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча Улуттук комиссиянын Кыргыз тили газетинин башкы редактору болуп эмгектенип, мына ошол жамаатта агай менен таанышып, аз убакыт болсо да бирок агайдын өзүнүн оюн так жеткиликтүү айта билген жөндөмүн, калыстык, чындыкты сүйө билгенин, ошондон бир сабак алган учурларды көп башыман өткөрдүм. Анан бүгүн ошентип акыркы сапарга узатып атабыз. Ажал карга жок экен. Дүйшөн агай, жаныңыз көккө жаксын, сөөгүңүз жерге жаксын. Азыр кийинки сөздү, коштошуу сөзүн айтуу үчүн Кыргыз Республикасынын Жазуучулар союзунун төрагасы Каныбек Иманалиев агай берилет. Ардактуу агайын туугандар, кадырлуу Накен Касиевич, бүгүн күрдөөлдүү күчтө Кыргыздын ар бир айылында той болуп атканда биз аза күтүп, Кыргыздын бүжүрмөн жигитин, элге күйгөн, тилге күйгөн, адабиятка күйгөн, тарыхка күйгөн Дүйшөн байкени акыркы сапарга узатып атабыз. Дүйшөн байке адабиятка өтө кеч келди. Өзү турмушка каныгып, сөзгө байып, тарыхка денеге тулку боюн сиңирип, мына түшүмүн жемишин берерде келди. Эң өкүнүчтүүсү, ошо жемишин берерде бизден аттанып акыркы сапарга кетип жатат. Эң чоң ийгилиги бизге академиялык тарыхты эмес, ооз-эки тарыхты, ооз-эки санжыраны эгерде сүрөтчү баатырларды кыл калем менен тартса, бул киши сөз менен 30га жакын Кыргыздын баатырларын санжыра менен айтып берди. Tagay би, Належе, Ормонхан, Боронбай баатыр, Шабдан баатыр, Эсенгул баатыр, Кубат би, Разаковго чейин. Кыргыз эли ошондой илгери жөө тарых менен жашаган. Бул киши менен эч ким санжыраны талаша албайт эле, талашып да бекер эле. Бул киши санжырада беттегенин берчү эмес. Экинчи, буякта көп акын, жазуучулар отурат, адабиятчылар отурат. Биз Кыргызстандын 3 куплет гимнин жаттай албай койдук. Бул киши 100ге жакын акындын ырларын, 1000ге жакын куплетти турган жерден айтчы. Бул ооз-эки адабияттын сырттан эле көз өтүп кеткен акындын ырларында, тирүү акындын ырларында, кичүү акындын ырларында, орус поэзиясында, түрк поэзиясында, чыгыш поэзиясында. Мындай адамдар өтө сейрек адам. Ошол сейрек адамды бүгүн акыркы сапарга узатып жатабыз. Анан биз билбеген дагы бир жери, бул киши казак кыргызындан экер эле. Мына мен жакында эле билдим, ушуга чейин Мухтар Авезов кайтыш болгон күнү Кыргызстандан автобуска түшүп алып, Мухтар Авезовдун мүрзөсүнө барып Куран окутуп жүрүптүр. Бул казактар айтып берди. Анын уулу Мухтар менен ал дүйнөлүк интеллектуал, Казакстандын Кытайдагы посол болгон, тең ата сүйлөшүп жүргөн адам эле. Казактын санжырасын кандай билсе, казак менен кыргыздын санжырасын бирдей билет эле. Абылай ханды, Кенен Сарыны казактын тарыхчылары менен талашалчу эмес. Мына ошондой кашкөй инсандан ажырап отурабыз. Кыргыз адабиятына эки чоң из калтырып кетти. Улуу Манас депосундагы эр сайыш оюндарын өзүнчө китеп кылып жазып,
анан акыркы эсселерин, аңгемелерин Эребел деген китепке жазып, биз филфакты бүтүргөн баары эле адабият каарылаша беребиз. Дүйшөн байке турмуштун, жашоонун Кыргызстандын филфагын бүтүрдү. Малда багып көрдү, мугалим да болду, базарда да соода кылды. Ошо турмуштан көргөн аны адабиятка айлантырып, ошол биздин Жазуучулар союзунун жигердүү мүчөсү эле. Эң соңунда айтарым, биз бүгүнкү күндүн чындыгын Дүйшөн байкенин көзү менен көрчүбүз. Биз бүгүнкү күндүн айтылбай жаткан чындыгын ушу кишинин оозу менен укчубуз. Мына ошол чындык бүгүн биз менен түбөлүккө кош айтышып кетип жатат. Бүгүнкү күндүн чыгаан каарманы эле. Тоодогу гүлдүн баары бир түстө болбойт. Кыргыздын тоосундагы гүлдүн баары кызыл, тазыл, ак, көк. Ошон үчүн тоо кооз. Ошон үчүн бизди когостоп турган, турмушту, бүгүнкү коомду көркөмдөп турган, чындыгын айтып турган, акыйкатты айтып турган ошол Дүйшөн байке эле. Ал бир эле адам, бирок биз үчүн бир адамдын кеткени бүгүн үчүн өтө көп жоготуу. Сөзүмдүн соңунда айтарым, акыркы учурда эки курдай сапардаш болуп калдык. Келатып, ушу балдары менен сыймыктанды эле, алар мени багып атат деп. Ошол уулдарын айтарым, силерге Дүйшөн Керимовдун уулу деген чоң байлык калтырды. Ошону бийик тутуп өтсөңөр экен. Накен Касиевич, Кыргызстанда бир үйдөн бир киши чыкса чоң сыймык. А бир үйдөн агасын да эл тааныган, инисин да эл тааныган үй эле сейрек болот. Мени менен сүйлөшкөндө сиз менен сыймыктанып, сиздин атыңызга чаң жугузбай жашап келгенин айтты. Болбосо сиз не деген кызматтарда жүрдүңүз? Өз айтты, Накен агаңар кызматта жүргөндө кызматсыз жүрдүм деп. Сиздин атыңызга сөз тийбейин деп, сиздин атыңызды бартып өттү. Сиз дагы биз үчүн кабыргаңыз кайшып турат, чоң жоготуу, бирок сиз дагы Дүйшөндө иниңиз менен сыймыктанып жүрсөңүз болот. Арты кайрылуу болсун, иманы саламат болсун, түгүл тынч болсун. Азыркы коштошуу сөзү үчүн мамлекеттик жана коомдук ишмер Каныбек Осмоналиев агайга берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу агайын туугандар, урматтуу Накен Касиевич. Үч уктаса түшкө кирбеген окуя болуп кетти. Кече биринчи мен сизден укканда Накен Касиевич ишенерин билбей, анткени Дүйшөкөм экөөбүз кийинки учурларда абдан жакын болуп кеттик эле. Өзү биздин тааныш болгонубузга бир 40 жылдан ашып калды. Анткени Дүйшөкөм экөөбүз бир институт өткөнбүз. Мен Ошпед институтунун физматын, бул киши филологиясын. Эми ал кезде баягы жалпы көз караш менен жүрсөк, айрыкча кийинки учурларда, айрыкча ошол Кыргызстандын эгемендүүлүк шартында көп жерден каршылдап күлүп, өзү мүнөзү ошондой эмес беле. Каршылдап күлүп, аке сен Эстонияда алып калат деп кортум эле келипсиң, демек кыргыз экенсиң деген тамашаларды айтып. Анан айрыкча ушундай бир эч бир тайманбаган, тартынбаган мүнөзү эч калган жок. Каныбек иним эң туура айтып атат. Чынында эле бунун ушул институтуму укмуш болчу, таң кала берчүмүн. Керек болсо мени менен ошо астрофизика, физика боюнча талашып, шаштым алып жиберчү. Демек бул басып жүргөн өзүнчө бир энциклопедия болчу. Жаныңда жүрсө билбейт экенсиң, кадыр баркына деле жетпейт экенсиң. Президент мага ошол тил комиссиясын иштеп бериңиз, ал жерде мыйзамды өткөрүш керек болуп атат. Андай эмне деп катуу тапшырмаларды койгондо биринчи ушул Дүйшөкөмө кайрылганмын. Кайрылып, анан кийин ушул кыргыз тил гезити бар экен, ошону башкарып бербесең болбойт. Мен өзүм физик болсом кыйналып калам десем, мага колума кол, бутума бут бол. Биринчи койчу мени кыйнап эмне кыласың деген сөздөрдү айтып. Бирок кийин ишке киришип кеткенде гезит кадимгидей жанданып калды. Аны баарыңыздар билесиздер. Ушундай ар бир ишке ушундай берилип иштеп, анан бунун ушул ичиндеги бир жактаган мындай эмеси жок эле, сыры жок эле. Баары сыртында болчу. Бетке айтчу, мени канча ордума койчу, ордума. Вот ошондой нерселерди кээде ушундай бир экөөбүз жалкоочулук кыла турган жашта эмеспиз азыр канеке. Азыр ушундай иштешибиз керек деп. Айрыкча эсиңиздерде болсо ошол баягы жаңы мыйзамдын долбоорун өткөрүп атканда, конституциялык мыйзам долбоорун өткөрүп атканда, ушул Дүйшөн болбосо мен кантип тартып өтөт элем, ошо айта албайм. Күнүнө ошо жанымда турду. Бул өзү тулус турпаты боюнча Накен Касиевич өзү боец болчу. Дүйшөн. Эми Кудай ушундай тагдырды байлап коет экен.
экөөбүздүн окшоштук жагыбыз бар деп көп айтчу. Экөөбүз тең чоң атабыздын колунан чоңойгонбуз. Биз кичинебизден эле чыйраак чоңойгонбуз. Эми азыр биз бере турган жашка келдик. Биз берип калышыбыз керек деп ошондой сөздөрдү айтчу. Больницага жатып калсаң биринчи барчу. Сен ооруганга акың жок. Мына эми азыр ушул акылыңды, билимиңдин баарын бербесең, Эстонияны айтып сен мактанган эмне кереги бар деген сөздөргө чейин айткан болчу. Эми ооруга кайышып турат, көздөн жаш агып атат, жүрөгү ыйлап атат деген сөздөрдүн баардыгы албетте ошондой болуп атат. Бирок кыргыздын бир бердүү, кыргыздын бир таянар тоосунун бири ошо Дүйшөкөм акка моюнсунуп кетип атат. Эмне дейбиз? Артында калган балдары, уул кыздары аман болсун. Атаңар башыңарды көтөрүп жүргүлө. Атаңар Кыргызстандын чыгаан уулу, чыгаан мамлекеттик ишмери, маданият, илим ишмери керек болсо, илимди популяризация кылуу боюнча мага көп жардам берген бул киши. Вот ошондой кишиден айрылып отурабыз. Накен Касиевич Бердибекен буйсуз эми сиз кайраттуу кишисиз. Чынында эле бир каптал эңсерилип, кыргыз өзүнүн бир ушундай бир жалындуу, кыргыз десе эч нерсе жерге койгон, тил десе эч нерсе жерге койгон, ушундай бир арстан жүрөк уулунан айрылып отурат. Жаткан жериң жайлуу болсун, топурагың торко болсун. Дүйшөкө, Кудайым бейишинен орун берсин сага. Кайыр кош. Урматтуу агайын туугандар, барыңыздар бүгүн келип инем Дүйшөктүн акыркы узатуу шартына катышып атасыңар. Сиздерге чоң рахмат. Бир туугандар кокусунан болгон булгырыска оостан алдыргандай болуп, ичибизден сел жүрүп, бирди ишенсек, бирди ишенбей турабыз. Дүйшөн 3 күн эле мурда менен сүйлөшкөн акыбалда болчу. Бирок баардык амалын жасап көрдүк. Менин кесиптештерим менен күнү түнү менен тике турду. Бирок шарт келгенде, ажал келгенде бул колдон келбей турган иш экен. Мен да бир жолу моюн сундум. Дүйшөгүнүм тууралуу жакшы сөздөр айтылды. Бул аз болсо дагы аздыр көптүр эл журтуна кызмат кылгандын белгиси. Бул кандай болгондо дагы из калтырып иштеп турмушун өткөндүн белгиси. Ошондуктан биз бир туугандар, мен агасы катарында сыймыктанабыз да. Биздин үйдөн, биздин чоң атабыздын атын алып жүргөн инибиз бар экенине. Дүйшөн чоң атамдын колунда, эримдин колунда тарбияланды. 8 баланын эркеси болчу. Мүнөзүнүн чагылгандай болгон мүнөзү ошол атабызга, апабызга чоң атам эрке болуп жүрүп, чыгармачылыгына бир чоң таасир тийгизди. Чоң атам 3 нерсени айтат эле бизге. Балдарым, калп айтпагыла, ушак айтпа, чынчыл болгула дечи. Дүйшөктүн ошол кичинекейинен тартып, чылчын деген проблема муну мээсине бирбит этип калган нерсе да. Экинчиден ошол манас эпосы чырактын жарыгында ал киши түнү менен такай Дүйшөккө окутуп чыкчу. Маңдайын отуруп алып, ошо кичинекей мектептен баштап манасты жатып үйрөнүп калган. Чоң атабыз муну укканда өзүнчө бир жыргап отурат эле. Ошондуктан мен ойлойм, Дүйшөк ата-бабалар жасаган иштериңе арбагында ыраазы болсун. Жакшынакай уулдарың бар. Эли журтуң сага мен ойлойм ыраазыдыр. Мен агаң катарында ини карындаштарың, эжекелериң биз сага ыраазыбыз. Үнүп жаткан жериң жайлуу болсун, элиң журтуңдун алдында жүзүң жарык, артың кайрылуу болсун. Элибизде тынччылык болсун, өлбөгөн адам болбойт. Бирок сен аш жасадың, бирок сен элиңде, журтуңда чоң из калтырып кеттиң. Рахмат сизге. Жакшы пикирлериңиздер, жакшы ойлоруңуздарды айттыңыздар. Адамдар баарыбыз сыйлаган адам эле. Бул киши тилди дагы, салтты дагы,
бардык жагын бирдей анан динди дагы кошо алып кеткен кишилер. Биз мечитке да келип турчубуз, намаз окучу, намаз окуганда күбө болчубуз. Келип мени менен отуруп сүйлөшүп, аркы беркин айтып, жазган китептерин берип кетерлер. Жакшы адам болчу. Пайгамбар айткан экен, бир маркумдун атынан жакшы адамдар сүйлөсө, ошол адамдын жакшы экендигине күбө берген болот дейт. Бейиштиктин белгилеринен болот дейт да. Пайгамбардын ошол жаназа чыгып атканда бир адам ошо жаназанын артынан өлүп жөнүндө жакшы сөздөрүн айтканда пайгамбар милдет болуп калды деп коюптур. Дагы бир маркум жөнүндө адамдар жамандаган сөздөрдү айткандан милдет болуп калды деп айткан экен. Кийин сахабалар пайгамбардан сурап, эмне себептен экөөбүздөн милдет болуп калды дегенде, жанагы биринчи адамдын да жакшылыгына күбө болуп адамдар мактап тактап жакшы сөздөрүн, жакшы пикирлерин айткандыктан Кудай Таала ошол адамга бейишти милдет кылып койду деп. Экинчиси начар адам болгондуктан деп адамдар ал адамга жамандыгына күбө болгондугу үчүн тозокту милдет кылып койгон дептир. Ошон үчүн жогоруда айтылган сөздөрдүн баардыгын Алла Таала ушу дүйшөнбү айкенин жакшылыгына күбө кылсын, жаннатына себепкер кылсын. Алла Таала кетирген кемчилик күнөөлөрүн кечирсин. Баарыңыздарга эми тирүү кезинде кимиңиздерди таарынтып, капалантып койгон болсо, мына акыркы сапарга узатып атабыз. Кудай Тааланын ыраазылыгы үчүн кечирип коюңуздар. Дүйшөнбү айкени акыркы сапарга таксир жетсин, мойнунда бир адам акысы калбасын. Экинчи аласа бир эсеси мына Алла Таала менен пенденин ортосундагы карызын Алла Таала өзү эсептешет экен, бирок адам менен адамдын ортосундагы карызды адамдар ыраазы болмойн, Алла Таала ыраазы болбойт дейт. Ошондуктан мына салтыбызда да, динибизде да бар. Маркумдун акыркы сапарга чыгараардын алдында ошол жакын баласы бир тууганы чыгып туруп болгон ошо карыз милдеттерин мойнуна алып, андан кийин анын жаназасы окулат да. Ошого бул кишинин мойнунда эгерде бирөөңүздөргө бере албай калган бир карызы болуп калган болгон болсо, мойнунда калып кетпесин. Мына алдыңыздарга чыгып адилет айтып койсун. Аласасы болсо, туугандар, атамдын аласасы болсун, менден алгыла. Атамдын аласасы болсо, менден алгыла. Атамдын аласасы болсо, менден алгыла. Күбөлөрдүн негизинде келип аласаңыздар болгон болсо, баласынан алыңыздар, маркумдун мойнунда калып кетпесин. Эми туугандарымда жаназа намазына ниет кылыңыздар. Жаназа намазынын дуасы. Урматтуу туугандар, замандаштар, мынакей Дүйшөн Керимов агайдын жаткан жери ошол эң акыркы адам 7 кадам таштап кеткенден кийин сурак башталат деп айтылат. Ошо агайды чыдап кете албай Ороз, сен мендей таппайсың, мен сендейди таба албайм деп, мени таштаба, мени сатпа дечи эле. Meni көп киши сатып кеткен деп. Эми мынтип өзүбүздү төрөк таштап кетип турат. Дүйшөн аба, жаткан жериңиз жайлуу, топурагыңыз торку болсун. Кудайым өз мээримине алып, бейиштин бакчасынан орун берсин. Сиздин билип билбей калган пендечилик кылып кетирген күнөөлөрүңүздү Кудай өзү кечирсин. Биз сизге ыраазыбыз, сиз бизден ыраазы болуңуз. Кошуңуз агай.